3-4 жылдан бери катары менен Рамазан чатыры деген долбоорду алып чыгасыз. Шатер Рамазана деп бизде катышабыз, чакырасыз дайым. Быйыл болобу ушул? Кудай буйруса, ошол азыр бүт күчүбүздү жумшап жатабыз ушул проект болуш үчүн. Бул Рамазан чатыры деген долбоор аябай Кыргызстанда уникалдуу проект десем болот. Анткени ушул чатырдын ичинде ар кандай улуттарды, ар кандай адамдарды башкача көз карашы менен жана бул маданий социалдык проект. Эң негизгиси ушул Рамазан айында муктаж үй бүлөлөргө, муктаж адамдарга жардам берүү жана алар үчүн ушундай маданий программа тартуулоо, адамдарды бириктирүү, жакшылыкка умтулуп ушул проектти кылып жаткан элебиз. Ушул Бишкекте 2 жыл проект болду. Бишкекте быйыл өкүнүчтүү Бишкекте болбой калды. Неге, эмне себеп? Эмне себеп? Анткени биздин эң негизги партнерубуз быйыл Арбаев университети болчу. Алар быйыл ремонт кылып жана шарттары болбой калды да. Бирок биздин президентибиз айтып кетти, ушул жыл региондорду өнүктүрүү жылы деп. Анан ошону колдоп бизге ой келди, Рамазан чатырын Ош шаарында быйыл Кудай буйруса Ошто кылабыз да, буйруса. Мен былтыр да ушул суроону ойлодум эле, бирок бергим келген жок. Сиздер менен жолукканда эмнеге бул чатырды чоңураак аянтта кылса болбойт? Эмнеге бир окуу жайдын эле короосунда кылып калдык? Анткени бул жөн эле бир колунда жокторго тамак берип коюу эмес да, бул өзү как институт катары. Мен мындан чоң нерсени байкадым. Чатырдын астында ар түрдүү адамдар отурат, чындап эле. Интеллигенттер бар, аты чыккан адамдар, саясатчылар келип атат куттуктаганы. Жөнөкөй адамдар. Бул кандайдыр бир коомдук сүйлөшүүнүн аянты. Эмнеге муну сыртыракта чыгарса болбойт? Мисалы үчүн бактар бар bizde, эс алуу бактар бар. Ошол жактара кылса болбойбу? Биз биринчи жылы аябай аракет кылганбыз. Бирок өкүнүчтүү ушундай кылганга, ушундай проекттер анча неме бюрократия деген бизде бар экен. Анан канча жерге биз кайрылганбыз, мындай колдоонго адам жок болуп калды да. Анан ошондуктан университеттин ичинде кылганга биз университеттин ичинде кылдык да. Мен ойлойм, бул маселеге кайрадан массалык маалымат каражаттарынын назарын буруш керек. Бул долбоор эл үчүн. Элдин өзүн ушул маселеге тартуу керек. Бийлик элди угат. Кудайга шүгүр, биздин бийлик элди угат. Балким муну бир 2-3 адам түртүп аткан үчүн анчайын убактысы болбой аткандыр, назар салбай аткандыр. Балким кайрадан баштап көрөбүз. Элди кайрадан, элдин өзүнүн талабы катары берип көрөбүз. Мындан эч кандай жамандыгын мен көргөн жокмун, жакшылыгы бар. Ар бир мамлекеттин артына тарткан чиновниктери да болот. Мына азыр Орозо айы башталды. Анан азыр былтыр мисалы 5000ден ашуун адамдарды, муктаж үй бүлөлөрдү жардам бердик да, Рамазан. 5000ден ашуун. 5000ден ашуун. Анан күнүндө же бир чет элдик элчилик же бир организациялардын тарабынан ушул ифтар озачулар берилип жатты. Белектер берилип атты. Белектер берилип жатты. Анан ушул ар кандай үй бүлөлөрдү өзүбүз алып келдик. Жөнөкөй кайдыгер адамдар жардам берип атышты. Керек болсо биздин таксисттер келип бир 10 лепешка калтырып кетишет. Же караколдон бирөө өзүнүн багынан алма жиберип, тип койсун деп. Ушул проект мындай жөнөкөйлүк менен биздин жарандарды бириктирди да жакшылыкка. Анан сиз өзүңүз көрдүңүз, бүт жаштар иштеп жатты. Бул дагы тарбия деп ойлойм да. 100дөн ашуун биздин жөнөкөй 20дагы жаштагы балдар өздөрү волонтер болуп, ушул чатырды өз колу менен тигишип,
күндө адамдарга кызмат кылып атышты да. Анан керек болсо үй бүлөлөр менен дагы келип атышты. Ата энеси менен келип, ушул столдорду жасашып, бир мындай бир мисал айткым келет да, бир үй бүлөнү чакырдык, муктаж үй бүлөнү. 7 баласы бар. Анан экинчи күнү келсем, бир 12 жаштагы бала кызмат кылып атыптыр. Анан сурадым, бул бала кимдин баласы, эмнеге эшиктерди шыпырып жүрөт десем, бул бала кече үй бүлөсү менен, муктаж үй бүлө менен келип ошол ифтарда болгон экен да. Анан ошону көрүп, мен дагы биякта жардам бергим келет деп ушул өзү келип. Салымын кошкусу келиптир да. Даже жолуна акчасы жок. Бишкектен 5 километр Бишкектин четинде мындай акыбалы жаман ошо шарттарда жашайт да, келип күндө кызмат кылып атты. Жана башка конфессияларындагы ушул жаштар келип, христиандар келип, мен дагы ушул салымды кошкум келет деп жардам кылып атышты. Анан ушул момент менен мындай пользоваться деп айткым келет да, биздин бийлик угуп атса, биздин ушу бизнесмендер ушул долбоорду мындай колдоп койсо дейм да. Биздин максатыбыз эми ушундай чатырлар ар бир региондо, ар бир райондо тигилсе Рамазан айында да. Анткени бул биринчиден бул Алланын ыраазычылыгы үчүн бул бири-бирибизге жардам беришибиз керек да. Анан ушул жаштар демилгени көтөрүп, мындай кайрылганда, анан ар кандай тоскоолдукту тосуп, бюрократия болгондо кичине жаштардын дагы мындай шагын сындырып коет деп ойлойм да. Мариям, мен сунуш кылам сизге. Мына биздин эфир турат, мына Facebook, Одноклассник, социалдык торлорду атай Кудай таалам кыргыздар үчүн чыгарган окшойт да. Биз сүйлөшпөй калдык да, бирок Facebook'та барбыз, жашайбыз. Балким борборго кайра тургузабыз ушул долбоорду. Рамазан болгон 3 эле күн болду башталганына. Тургузсак жакшы болмок. Региондар өз менен өзү. Мен айтайын деген, регионго чыгарып бердик, аяктан нары өчүп кетиши да мүмкүн да. Бирок борборду уюткуп туруш керек деп ойлойм да. Ушул мен ойлойм, бул биринчиден мэрдин колдоосу керек. Биринчи жылы биз кайрылганбыз, колдоо болгон жок. Бизге ушул долбоорду аянтта койгонго же Старый площадьта койгонго бизге разрешение берген эмес. Анан современный станция дагы бар экен. Анан мындай кичине неме болдук да, өкүнүчтүү башка майрамдар болуп атканда, урок фестивалдар, ушундай чатырларды тигип, неме кылып барды колдойт. Анан ушул жакшылыкка умтулуп башкаларды тартып атса. Бирок билесиңер, бир маселе бар да. Ар бир нерсени биз биринчи коомубузга далилдешибиз керек. Бул олуттуу маселе дегенде. Бул бир эле жолку менен бүтүп калбайт да. Бир жолу бир чиновник түшүнбөдү, балким башка бир ситуация болуп аткандыр, биз аны билбейбиз. Бирок менимче буну өзөрдүк менен далилдөө керек. Бул жакшы нерсе. Сенин да пайдаң бар бул жерде. Эй, урматтуу мэр, сенин шаарыңда болуп атат. Сенин элиң ушундан пайда көрүп атат. Сен кийинки шайлоодо өтөсүң, ушуну жакшылап колдоп берсең, балким дагы өзөрлүк менен. Мисалга айтып кетсек, ушул Москвада бийик деңгээлде ушул Рамазан чатырын колдошот. Аянтта тигилет, чоң 2000ден ашуун элди батат да ушул чатырга. Туркияда аянттарда тигилет, өзү бийликте. Келиңиздер, дагы ушуну жандандырганга аракетмендилерди кайра сураган, кааласаңар мен да волонтер болуп иштеп берем. Бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.